Күйдөгү аты эмне эле аттын? Мурунку атын билбейм, ошо аты жок деп эле берген. Саткан. Силер азыр бул атка кандай ысым ыйгардыңар? Буга Баткен деген ысым. Ошо Баткен? Баткендик байкем алып берди. Мен Бакытбек Улуктуман. Ош областы Алай районунун Корул деген айылынын ошол жакта жарык дүйнөгө келгем. Кайсы жылы? 2001-жылы 27-майда туулгам. Канча бир туугансыңар? Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. Эң улуусу байкем. Эжем анан мен. Анан 2 карындашым бар. Ортончусу мен, балдардан кичүүсү. Байкең улак тартабы? Байкем жок улак тартпайт. Мен кичине кезимде чапчу, аламан. Кийин чаппай эле ал волейбол ойнойт. Кимди көрүп ошол көкбөр дүйнөсүнө келип калгансың деген суроону бергим келет. Мен өзү атам чапкан, аламан улакчы. Аламан анан тага журтум дагы улакчы болгон баары. Ошо тагаң тарткансың деп калат үйдөгүлөр. Ошо менен көк бөрөгө кызыгып. Телевизор эле көрөрчүмүн, көк бөрөлөрдү. Ошо мен да ушундай чапсам экен деп. Ошо буюрса аракет Канча жашыңда келдиң анан көк бөрөгө? Бөрөгө 17 жашыман баштап ушу командада айыл өкмөттөрдө ошол жактан ойноп бул жака келип калгам. Андан кийин Алай командасы түзүлүп, ошол жактан өстүк да буюрса. Алай командада канча жыл ойнодуңар? Алай командада 2 сезон ойнодук. Кийин ошо чачырап чыкпай калган кезден ошо Акылбирске тартып. Эң биринчи Акылбирстен сунуш түшкөндө кимдер сунушташты эле? Акылбирске Эрлан байке, ошо Бек акага Бек акама чалып ушу Акылбирске баралы. Ошо жогу командада чабалы деп ошол сунуштаган. Ошо буюрса ошо менен тартып атабыз. Бир оюн калды буюрса. Кийинки жылы Норузга жакшы команда бар, буюрса сүйлөшүп атабыз. Уже сүйлөшүлүп, чечилип калдыбы? Бай эле. Жогорку лига окшойт. Буюрса эми жаңы команда го. Жаңы командабы? Сырда. Жаңы команда дедим ага эми. Жакшы экен. Манас байке экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Кайсы Манас байке? Нияз. Манас Ниязовду ал командада чабабы? Жок, буюрса. Жаңы командада бир командада болот экенсиңер да? Ошентип эле ошо күчтөн чыгабыз. Достук эмес. Билбейм, может достуктур мага жашыргандыр. Эми жаңы түптөлүп чыгабыз деди да. Манас байкең айтты, иним эч жака кетпе. Экөөбүз бир командада ойнойбуз деди. Бирок кайсы команда экенин Айткан жок. Жакшы экен. Силер ушинтип интриганы өзүңөр баштайсыңар, мен улантам, анан эл бизди жаман көрөт да. Чындыгын эле айтыш керек да. Жакшы. Анда эмки жылга дагы уже пландарыңыз бар экен, Буюрса ошону аракет кылып иштейбиз эми буюрса. Жакшы. Анан быйылкы жылы мен сизди баягы кышындагы оюндарда көрүп баштадым да. Мыкты оюн көрсөтүп, мыкты улакчыны алып, ошондон Акылбирске келип калдыңыз да. Анан быйылкы сезондо негизи өзүңүзгө баа бериңизчи. Кандай оюн көрсөттүм деп ойлойсуз? Норуздан баштап айтсам, буюрса жакшы эле түптөлүп чыгып ойнодук. Ошо кечээ ошо 9-майда жакшы даярданбай койдук. Бул жезибиз таганып кетти окшойт. Бар ойлу утулуп калдык. Оюнубуз жүрбөдү. Буюрса мына эртең 31-ине жакшы даярданабыз. Ошо кетирген каталарды оңдоп, азыр ошо каталардын үстүндө эртерээк чогулуп ошо 10 күн болуп калды. Ошонун үстүндө иштеп атабыз, буюрса аттарды даярдап. Ошо 2-3 күндө көлгө кетебиз. Калганын ошол жактан улантабыз. Акылбирс команда биринчи эле жолу жеңил ызасын тарттыңар да ошондойчу. Бирок баягы сразу эле өзүңөрдүн кругтан чыкпай кетип калдыңар да. Жеңил ызасы кандай экен? Жеңилген бардык эле командаларга каалабайт элем. Утуп жүрөшөт жаман да. Же өзүңөргө ошондо бир көбүрөөк ишенип койдуңарбы? Баягы биринчи. Ошо уверенный болуп алып эле ошо жакшы даярданбай. Балдардын арасында ошо ынтымагы бир аз сыйын болуп калды. Бири-бириңерди түшүнө албайбы? Ошонун артынан эле отурдук жөнүндөгүчү. Оюнубуз жүрбөй.
Буюрса эртеңки оюнда көргөзөбүз. Нооруз турнирде мальчик аргымак менен чыктыңар эле. Андан кийин башка аргымакты минип калдыңар. Бул жолу дагы башка экен да. Себеби эмне баягы ар бир оюнда ат алмаштырып атасыңар? Нордта жакшы эле болгон мальчик. Жакшы чукап. 9 майда да мендемче жакшы сууту келбей калдыбы. Ошо жакшы жүгүрбөй койду. Убактан качып эле ула калдырбай. Буюрса жаңы ат алдырдык. Биз ошону жабам. Мальчик да ойнойт буюрса. Башка бала жабат. Оюнуна алмаш мине беребиз. Ага эле жабам. Жакшы даярдап эле. Алек байке аттарды даярдап берет. Буюрса биз жабабыз айтканындай. Жаңы сайыпкерлүү болдуңарбы? Жаңы. Алек байке менен иштешип жүргөнбүз. Алай командасында. Бардык эле команданын чемпион болуп келатат. Каяка барбасын, командасы чемпион болот да. Жаштык болду. Намыс болду. Аттарды жакшы таптайбы ошондо? Аттарды. Чуркаган аттарды чуркатат. Ошондо бир оюнга эле сүйлөштүңөр да Калек байке менен? Ушу 31-ине. Келдик деп буюрса. Келип аттарды карап кетет. Эртең көлгө келсек ошол жакта бизге жооп берет. Жакшы экен. Анан командадагы жигиттерден алмашуулар болду, аттардан көпчүлүк эле ат алмашыптыр, жигиттердин курамда кимдер бар? Курамда 2 жаңы бала келет ошо. Калганы мурунку эле өзүбүз. Эки байкенин ошо жаракатына байланыштуу ошолордун бир бала келди. Анан ошо Жаныш байке келе албай калды жумуштары менен. Онун ордуна ошо бир жаңы бала келет. Калганнары мурунку эле балдар, ошол эле капитан. Ошо жаңы ошо балдар менен оюн алып барабыз. Жакшы. Анан буга чейин эле жакынкы учурда Сейитбек Анарбек уулу да келет деген сөздөрдү угуп калдым эле. Тренер ошо бизге чапкан уже чечилген болчу. Анан көчмөндөр оюну ошол жака чакырып калды. Ошо кайра кеткенге туура келип калды. Бизге чечилген ойнойм деген болчу да. Эгерде улуттук курамга Сейитбек Анарбек уулу кирбесе, Бизде чапмак. Акылбирс командада ойномок экен да. Чечилген болчу да, сүйлөшүүлөр болуп. Ошо сүйлөшкөндөн кийин ошо 2-3 күндөн ошо жака чакырып атат байкелер деп. Ошо намысты коргоп кел деп эсептерди эле макул деди. Нооруз турнири бүткөндөн кийин баягы командадан кетти деген сөздөр болду эле. 9-майга Акылбирс менен чыкпайт деген бир имиштерди угуп калдык эле. Бул сөздөр эмнеден улам чыккан? Чындыгында ошондой болгонбу? Негизи чынын айтсам болгон. Ошо командада ошо түшүнбөстүктөр болуп. Ошонун айынан кетип калган болчу. Ошол кайра барышып, мен ошо байкелер менен сүйлөшүп, ушуну до конца ойноп берип коем, трансферди эле жабып да, башка ойной албайсың деп сүйлөшүүлөр болуп. 9-майда кайра чабып бердим. Буюрса мусунда да чабып берем буюрса. Анан азыркы учурда ошо команда менен ынтымагыңар кандай деген суроону бергим келип атат. Ынтымак жакшы буюрса. Баягы чечишип алгандан кийин азыр бардык эле жакшы да. Баары сүйлөштүк, ортого кылып машбара алып чечкенбиз. Ошентип буюрса азыр жакшы даярданып атабыз. Ошо Калек байке дагы ошо улуу атабыздан да чоң киши. Акыл насааттарын айтат, ынтымак болгула. Ынтымак бар жерлерибиз бар деп ошо байкелердин сөздөрүн угуп чогуу эле жашап атабыз азыр сонун бар. Эң мыкты жекеме-жекечи ким деп ойлойсуз? Кубантай байкени көрөм менчи. Мыктыдан. Эң мыкты чабуулчу? Жакшы. Эң мыкты коргоочу? Коргоочулардан мен Эрлан байкени айтмакмын. Таластан ынтымак командасы. Төлөбеков Эрлан. Себеби? Мыкты да, ошо жабышат, жулат, салып кетет. Бар жагынан келишкен оюнчу да. Мен оюм ошо Эрлан байкени таандамакмын. Анда эртең көлгө жөнөп атпсыздар, ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса, ак жол аман эсен жетиңиздер. Көлдөн жолугушканча. Буюрса көлдөн дагы маектешебиз. Буюрса ошол жакта машина ошол жактан болуп атабыз. Аттар менен да тренировкага чыгып, бул жагы ысык болот. Ошо